Саламатсыздар урматтуу мекендештер, биз пайдалуу кеңештер видеобузду улантабыз. Бүгүн бизде жаңы тема. Бүгүн бизде Сахарага түшүп калса эмне кылуу керек? Азыр рейдтер аябай көп болуп жатат. Жана ар бир камалган биздин мекендештерди полиция кызматкерлери дароо эле кармап, тиги отделение алып барат, отделениеден штраф жазат да и документ не болсо депортация деп. Жана Сахарова миграционный центр дейбиз, распределительный центр бар. Кыргызстанга жөнөтүп турган. Ошол жака түшүп жатат биздин мекендештер. Ушул түшкөндөн кийин биздин мекендештердин аракеттери кандай болуш керек? Көпчүлүгү чыгарыш керек дейт. Дагы бирөөлөр там чыгарып, видео тартып, там шоу кылып чыгардык деп аяктан бул жака алып келгендер болуп атат. Кыскасы негизи биздин ар бир рядовой биздин Кыргыз Республикасынын граждандары ушул Сахарага түшүп калса эмне кылышы керек? Улам эке, ушул Мгм. суроо боюнча өзүнүн оюңузду айтып койсоңуз. Эми бул жанагы Сахарова деп бул Москвадагы жашоочулар айтышат негизи. Бирок мындай центр содержания иностранных граждан дегендер да, супчик деп коет да. Ошол эки жайлар баардык Россиянын баардык аймактарында бар. Каерде мигрант болсо ошол жерде жайгашкан. Анан бул законодательство кичине баягы кыргыз жарандары түшүнө бербеген үчүн мен тагын айтып берейин. Көпчүлүк эле баягы мигранттар сотко алып барышат негизичи. Милициялар кармаганда эгерде регистрацияң базадан чыкпай калса же болбосо кандайдыр бир миграциялык законодательствону бузсаңыз сразу эле сотко алып барышат да. Сотко алып барып биринчи жолу сот болгондо көпчүлүгүн эле баягы контролируемый выезд өзү чыгып кетсин деп эле штраф жазып туруп анан ошол эки чыгып кеткенге жолдомо беришет. Бирок кыргыздардын көпчүлүгү буну түшүнбөйт. Кээ бирөөлөр түшүнсө дагы эми кеткиси келбейт. Мен чыгарып койдум, жүрүп турайын, иштеп алайын, колуман келишинче деп уже Россиянын территориясынан чыкпайт көпчүлүгү. Же болбосо дагы башка себептер менен Россиянын территориясында калып калат. Кээ бирөөлөр даже ушу Кыргызстанга барып, выдворение болуп кеткенден кийин аты жөнүн өзгөртүп, же болбосо дагы башка жолдор менен кайра Россиянын ичине кирип келгендерин көрүп эле атабыз. Кээ бирөөлөр милицияларды алдап коюшат. Сен эми мына эми 5.000 сом төлө, бир 10 күндүн ичинде кирип чыга алсаң эчтеке болбойт деген сыяктуу сөздөрдү айтып, милициялар өзлөрү дагы алдап коюшат да. Анткени көпчүлүк убакта бул незаконный жүрөт, кармалгандар, тигиреки кармоолор, полиция тарабынан да укук бузуулар болот көпчүлүк учурда. Ошондуктан эгерде баягы соттун решениясына обжалование жазып, баягы кыргыз граждандары эгер ошол экинен акталып чыгып кете турган болсо, бул ошол экини алып келген милицияларга да минус болот да. Ошондуктан милициялар ушу сот органдарында иштеген кишилер көпчүлүгүндө ушул эки биздин кыргыз жарандарына жакшы сүйлөп коет ошол жерденчи. Эми там это незначительное нарушение, мына 5.000 сом штраф алдың, эчтеке болбойт, коркпо, бар, 10 күндүн ичинде границадан чыгып кел депчи. 10 күндүн ичинде деп эмнеге айтышат? 10 күндүн ичинде бул срок для обжалования. То есть эгерде кандайдыр мыйзамсыз аракеттер болсо, сиз ошол 10 күндүн ичинде арыз жазып кайра кароого болот деген сөз да. Ошондуктан булар ошол эки 10 күндү кыргыз жарандары баягы ызылдабай, чызылдабай, тынчыраак өтүп кетсин дейт дагы айтып коет да. 10 күндүн ичинде кирип чыгып кой деп коет. Тигиреки кыргыз жараны кетти границага, барат, кирди, чыкты жазайт, кайра келет и анан кайра регистрация жазатып, ой мен эчтеке болуп туруmun деп баягы жалган өзүнүн ишенимине ишенип, ошол менен баягы Россиянын территориясында жүрө берет да. Бул эми дагы бир жерде түшүндүрүшүм керек. Выдворение болгон адамдар сразу эле эми баягы чекишет да, анан өзлөрүн эми баягы азыр кыргызстандыктар көп эле болуп калды, базадан текшеришет да. МВДнын базасынан текшерет, ЦБДИК базадан текшертишет тааныштар аркылуу. Анан ал жерде эле таза чыгат. Таза чыкканын себеби бул, туура түшүнүшүбүз керек, сот решение чыгарды. Сот бул башкы орган, Россиянын башкы органы. Эгерде милиция, полициясы бул башкы орган. То есть соттун решениясы МВДнын базасына кирип, ошол кезинден отражаться этип чыгыш үчүн определенный убакыт кетет. Ошол эле 10 күндөн кийин сот органдары аны канцелярияга өткөзөт, соттун решениясы күчүнө кирет. Андан соң канцелярияга барат, канцеляриядан анан МВДнын канцеляриясына барат, МВДнын канцеляриясы бурекине УВМдин канцеляриясына өтөт. Ошол эркинтип атып, ортодо 6-7 ай, кээде 1 жыл, 1,5 жыл өтүп кетип атат да, тигиреки кишинин МВДнын базасына чыкканга чейинки убакыт. Анан ошол убакта
тиги киши ойлойт, мен МВДнын базасында жок экенмин, полициянын базасында жок экенмин, мен таза элемин, выдворение болмоптурмун дейт дагы, Россиянын территориясында иштеп жүрөт. Анан бир жылдан кийин эле баягы базадан, МВДдан чыгат, выдворение болуп. Экинчи жолу кармалганда обязательном порядке бул кишилерди жанагыдай центр содержания иностранных граждан деп ошол жерге алып барып туруп анан камап коюшат. Экинчи жолу выдворение чыгарып туруп сотко алып барат дагы, бул киши повторный нарушитель, Россиянын территориясынан чыкпай жүргөн, өзү контролируемый тигирээки выдворение болгон деп туруп анан жанагы центрларга жаткызып коет. Анан эле тууган тушкандары баягы ошол эки выдворение болгон кишинин анан юристтерге чалып, анан көпчүлүк убакта алдатып атышат булар. Эми жанагы Сахарова жатып калган, Санкт-Петербургда Красный село деп коет экен, эң чоңдору да, белгилүүлөрү. Ошол распределительный центрга түшкөндө мен айтат элем кыргыз жарандарына, бул эми баягы орусча айтканда не конец света. Бул акыркы инстанция эмес. Ал жерде сен ошол Красный селого же тигиреке немеге Сахаровага жатып калсаң, распределительный центрга жатып калсаң, бул жерде эле кой, болду деп эле багынып бериштин кажети жок. Эгерде азыр 2024 жылы закон, миграционный законодательство өзгөрдү, көпчүлүк мындай жанагыдай выдворениядан чыга турган жолдор көбөйдү. Сиз выдворениядан ошол Сахаровага түшкөндө дагы, эгерде сиздин атаңыз, энеңиз, жолдошуңуз же балаңыз гражданин Россия болсо, ушу төртөөнүн бирөө, не обязательно төртөө тең, ушу төртөөнүн бирөө гражданин Россия болсо, сиз ошол экени далилдей алсаңыз, то есть кантип далилдейт? Бул митрка же нике күбөлүк же балаңыздын свидетельство о рождении же болбосо баягы установление отцовства деген документтер болсо, гражданстволору бекилип ошол жерде гражданстволору көргөзгөн болсо, Российская Федерациянын гражданы деп, анда сиз обжаловать этсеңиз, ошол эки Сахаровада жаткан киши түшкөндөн кийин 10 күндүн ичинде обжалование жазсаңыз, сизди бул сот ускоренном темпе карайт. То есть бүгүн арыз жазса, эртең каралат дагы, бир күнү уже Сахаровадан чыгарылат ал кишилер. Эгерде ушул экиндей основаниябыз болсо. Мындан сырткары дагы азыр ошол эки соттун решениясын обжаловать эткенге, эгерде Россиянын территориясында үйүңүз болсо, өзүңүздүн атыңыздан, обычно кыргыздар келишет, мен аялым экөөбүз үй алдык эле, тигиреки үй аялымдын атында, мен как бы мен ошол эки менен обжаловать этсем болобу депчи. Жок, обязательном порядке сиздин намыңызда үй болсо, эгерде сиз официально иштесеңиз, бир жерде көп узак убакыттан бери, то есть бир 2-3 жылдан бери иштесеңиз, ошол жерге налог төлөп аткан болсоңуз, налогторуңуздарды чыгарып, ошо сиздин иштеп аткан ишкана бизге жардам бере алса, то есть официальный документтерин чыгарып берип, биз менен кошо кандайдыр бир документальный нерселерин чыгарып бере алып, жардам бере алса, дагы обжалование кылса болот. Жана ошондой эле азыркы учурда өтө көп болуп атат. Бир эки официальный иштегенден сырткары дагы, эгерде ушу Россиянын территориясында узак убакыттан бери жашаса, да, зачем 5-6 жыл жашаса, анан ушул эки Россиянын территориясында балдар кыздары официально окуп аткан болсо, бир окуу жайларда, да, мектепте болобу, детсадта болобу, же болбосо жогорку окуу жайда болобу, эгерде официально окуп атса, ошол жерлерден справка алып чыгып келет да, мына менин балдар кыздарым ушул жерде официально окуйт, как бы ошол жерде окуу жайларда кандайдыр бир ийгиликтер жаратып атат, биз эми бөлүнгөнгө туура эмес дегенсе, ошол кишилердин дагы арыздарын караганга мүмкүнчүлүк түзүлдү азыркы учурда. Так что эгерде сиз Сахарова жатып калсаңыз, не обязательно колду түшүрүп эле шалдайып жатып калыштын кажети жок. Эгерде сиздин ушундай основанияларыңыз болсо, юристтерге кайрылып, бизге кайрылып, ошол эки эл обжалование жаздырып, ошол экини соттоштуруп чыксаңыз дагы болот, мүмкүн. Шарты бар, да? Эми эгерде сиздин эч кандай основанияңыз болбосо, да, сиз дальнейший өзүңүз кандай кылышыңыз керек? Эгерде сиз Сахарова түшкөн болсоңуз, бул Сахаровада обязательно жанагы чыгарган соттун решениясынын, соттун постановлениясынын күчүнө кириш керек. То есть 10 күндүн ичинде сиз обжалование жазбасаңыз, 10 күн эчтеке кылышпайт да, сиз баары бир 10 күн полный ошол эки Сахаровада жатасыз. Ошо распределительный центрде жатасыз. Андан кийин уже сизди Кыргызстанга чыгаруу боюнча иш чаралар башталат. То есть соттун решениясы күчүнө кирет, андан кийин ошол эки инспекторуңуз сизди кайсы регионго кетириш керек, канча сом билет алыш керек туурасында ошол эки маселелерди көтөрүшөт да. Эми көпчүлүк эле баягы Кыргызстандын жарандары
ошол эркинде болуп Сахарова түшкөндө бизге туугандар чалып башташат да. Биздин балабыз ушул эркинде Сахарова же ушул эркинде распределительный центрге түшүп калды. Биз мындай досрочно кетиришибиз керек депчи. Досрочно кетире албайсыздар. Мен жана жогоруда айттым, 10 күн обязательно порядке күтөсүздөр. Анан экинчи тарабы бар. Бул Россия Федерациясынан мажбурлап чыгарып атат алардычы. Мажбурлап чыгарып аткандыгына Россия жоопкер болот дагы, буларга Россия тараптан билет алынып, анан учурулуш керек Кыргызстанга. Анан ушул көпчүлүк убакта ушул туугандары чыгышат да бизгечи. Мен өзүм эле билет алып беребиз, биздин бурекин эртерээк кетиришибиз керек. Анан тигиндей болуп калды, мындай болуп калды, анан тиякта ата энеси сарсанаа болот депчи. Мен баардыгын түшүнөм. Но бурекженде Россия Федерациясы ошол кишини мыйзамдуу же мыйзамсызбы аракеттер менен чыгара турган, мажбурлап чыгара турган шарт болуп калгандан кийин, пускай Россия Федерациясы өзү чыгарсын. Эми дагы мен түшүнөм, распределительный центр бул курорт эмес, да, бирок ошол эле учурда бул жер түрмө дагы эмес, полноценный түрмө дагы эмес, да. Анын ичинде иностранный граждандар кенен кесир басып жүрө алат, кандайдыр бир шарттары жакшы эле. Ал жерден мен уга элекмин, ачка болуп өлүп калыптыр кишилерди же кандай болуп калыптыр деп уга элекмин да. Жакшынакай эле шарттары бар анын. Мындайча айтканда, армияга если барган киши болсо, распределительный центрдин мындай кыйынчылыгын көп деле тартпайт да. Чынын айтышым керек да. Биз барып ичтерин, ошол эки распределительный центрлардын ичтерин бир нече жолу караганбыз. Мындан сырткары дагы консулдуктар, ушу элчиликтин кызматкерлери постоянно барып ошол жерлерди карап турушат. Тамагы жакшыбы, жаткан жери жакшыбы депчи. Так что условиялары эми более-менее жакшы эле. Анан ошол жерге чыдап жатып койсо, например, да, 16-17 күндөн кийин эле баягы решение чыккандан кийин Россия Федерациясынын бюджетинен акча бөлүнөт дагы, тигиреки кишиге билет сатып берилет дагы, ошол Кыргызстанга учуп кетет. Анан биздин жана туугандары өзүлөрү билет алып берип, анан кетиргендери, мындайча айтканда, мен айтат элем, Россиянын бюджетине эч кандай кыйынчылык болбой атат да. Буларды биз ушул массовый депортация, выдворение кылсак, кыргыздар өзүнүн ошо выдворение кылгандан кийин дагы билеттерин өзүлөрү сатып алып кете берет экен булар. То есть бюджетке андай деле оорчулук келбейт экен. Так что буларды кыла берели деп, то есть бул күчөп атат да. Эгерде биз чыдап ушул көпчүлүк кишилерди ушул өзүбүз билет алып берип чыгарбай койсок, возможно, бюджетке мындай оорчулук келсе, бюджетный комитет дагы бар да ал жерде, ар бир региондун бюджетный комитети. Мигранттарды силер массовый моорекинткени үчүн бюджеттин баланча проценти кемип калды. Давайте токтоткула мындай выдворениеңарды. 2-ден 3-тен кылгыла, азыраак кылгыла деп, ушул азаят беле деген менде мындай ишеним да. Биз өзүбүз мажбурлап выдворение болгондон кийин өзүбүз билет алып берип атып, ошол бюджетине да күч келтирбей, биз өзүбүз дагы ошол мындай кандайдыр бир шарт түзүп атабыз да. Ошондуктан айтат элем, ушу 15-17 күндүн ичинде 20 күн ашып кетсе, ошондой кетирет экен. Анын үстүнө мына жаңы жылдан кийинки закон боюнча 90 күндөн ашык кармаганга вообще невозможно да. Соттун решениясы менен гана кармаш керек. Бирок биздин практикада ушу 1 айдан ашык аз киши гана жатат да. Бул эгерде дополнительный кандайдыр бир нарушение болсо гана кармайт ал жерде. Мисалы үчүн бизде атуулдар обычно паспорттарын жоготуп ийгенде узак убакытта жашап жатып калышат да ошол распределительный центрдачы. Эмнеге дегенде булардын өздүгүн аныкташ керек болот. Колунда паспорту жок. Тура айтам, мен гражданин Кыргызстан баланчамын деп атат. Аны тигиреки милиция органдары, полиция органдары тастыкташ керек. Действительно ошол кишиби же башка кишиби? Может быть, ал гражданин Кыргызстан эмес эле, вообще гражданин Өзбекстан же гражданин Тажикстан. Тура айтамбы? Ошол өздүгүн тастыктоош үчүн тигиреки паспорту жок киши ошол жерде узагыраак жатып калат. Андан сырткары мына жакында ушундай случай болду, мына дополнительный судебное решение чыгарып коюшат. Например, эгерде колуңуздагы регистрацияны сиз мен действительно фальшивый мен бурекенин бир кишиден сатып алгам дедиңиз, то есть бул жерде 327 статья менен жалган документтерди пайдалануу деген статья менен уголовный иш козголот. И сиз распределительный центрда уже выдворение болгондон кийин дагы баягы уголовный иштин результатын күтүп отуруп калат. Көпчүлүк ушул экенде болот да. Андан башка учурларда мен распределительный центрда 20 күндөн ашык отуруп калыптыр. Максимально 25 күн болгон.
бир атуулубуз кете албай калган, потому что ошол убакта аябай массовый, жаңы жылдын астында массовый задержаниялар болуп, распределительный центр өтө толуп кеткен да. Ошондо инспекторлор баягы билет алып үлгүрбөй калышкан. Анын үстүнө жаңы жылдын астында билесиздер, ушу Кыргызстанга, Өзбекстанга баягы туугандарына чыгабыз деп элдин баары билетти көп алып башташкан. И бюджетте дагы акча жок болуп калып, ошол эркинде кичине кармап алышкан. А так ушу 20 күн чыдап койсо, ошо распределительный центрден үйүнө жакшынакай алып барып эле биздин Россиянын полицейскийлери салып ийет, жакшынакай жылуу жумшак. Самолет менен кетет. Поездга да салышпайт булар. Обязательно самолетко салышат. Ошондуктан ушу тиги распределительный центрге түшүп калган биздин мигранттардын туугандарына айтат элем, сиздерге эми баягы сабыр тилейм. Кичине мындай чыдап коюш керек да. Чыдап койсоңуздар барат. Андан эле баягы Сахарова түшүп калса эле ызылдап чырылдап эле чалып башташат да. Окуп менин балам өлдү, тигинти, ментти, аякта тигиндей экен, мындай экен депчи. Эми андай жерге түшпөш үчүн желательно өзү мыйзамдуу жүрүш керек. Мыйзамдын чегинде жүрүш керек. Каерде жүрсөң да трудовой договоруңду жасашың керек, регистрацияңды заранее узартышың керек. Анан ошондо сизди эч ким распределительный центрга жөн эле сүйрөп барып эле салып таштабайт. Рахмат, Эрлан майка, аябай жакшы кеңештер болду. Ошондо эгер основания болсо ошондо гана аракет кылыш керек да. Основанияга дагы бир жолу кайталап койсок, бул атасы, апасы гражданин России или аялы, или баласы болуш керек, Аял эмес, Родитель, то есть жолдошу. Күйөөсү деле аял, гражданин жолдош. Россия. Мгм. Жолдошу да эле Мгм. ошондо гана аракет кылып, или Жок, официально иштесе, официально иштесе, үйү болсо, үй болсо. семьясы бир экиченде көп мезгилде окуса, М, жанагы мектептердин документтерин алып келсе, эми боореке үйү болсо, официально иштесе, жанагы тигиреки үй бүлөсү биякта жашаса, документтерин алып келе алса, бул эми 50-50 деп коет да, 50/50. м, А жанагы если жолдошу, аялдары, туугандары гражданин Россия болсо, бул почти 90% каралат в досрочном порядке. мгм. В любом случае ошол эки обжалование, апелляция жазса, ошол эки Сахаровада кармалып жаткан деген негизи законодательство боюнча бул крайняя мера. То есть крайняя мера деген камакка алуу, арестке салуу деген бул акыркы мера болуп эсептелинет да. Эгерде адам ошол эки камакка незаконный түшүп калса, бул уже жаза, кандай десем эми, өтө кетирген ката болуп эсептелинет. Өтө чоң ката болуп эсептелинет. Сот органдарына дагы, ошо милиция органдарына дагы, милиция органдары ошол жерде полициялар кармап келип соттогонго чейин ошол эки кишинин өздүгүн аныкташ керек. Сенин туугандар ошон үчүн жана сотто суроо берет. Сиздин туугандарыңыз гражданин Россия эмеспи депчи, случайно. Эгерде сотто менин атам гражданин деп эле койдуңуз, да, мен могу доказать, метрикасы бар, мына паспорттун копиясы бар десеңиздер, сот ошол жерден кетире албайт эч кимди выдворение кылып. Миграцион эгерде сиздин регистрацияңыз эле чыкпай калып сотко алып барган болсо, сиз ошол сотто менин атам же апам гражданин Россия, же аялым гражданин, же балам гражданин, мынакей документтер бар эле деп койдуңуз, ошол жерден отмена болот. Ошон үчүн биз сотко чейинки ошол процессте өзүбүз коркуп, кээ бир мен көргөм да, эми көп эле кишилер келет биздин компанияга. Ошол жерден айтпай коюшат да. Унчукпай коюшат. Өзүнүн укугун коргогонго аракет кылышпайт. Ошол жерден эгерде сиздин атаңыз, энеңиз же болбосо жолдошуңуз гражданин Россия болсо, балаңыз гражданин Россия болсо, ошол жерден мен айтат элем, айкырып эле чыгыш керек ал жерденчи. Ой, менин тууганым гражданин эле гражданин, силер кармаганга акыңар жок, мени эмнеге кармап алдыңар, мен азыр адвокат жалдап келем, мен силердин азыр көзүңөрдү чукутам деп эле кыйкырып баштасаңар, милициялар деле коркот андай кишиденчи. А бизде кармалдың эле көзүн жалдыратып эле байкуш отуруп калат да, баягы унчукпай элечи. Орусчаны билбейм деп эле. Эгерде ошол эркиндей туугандарыңыздар болсо, протоколдорду алып келгенде кол койбой койгула такыр. Кол койсоңор дагы жана протоколдорго чоң менен эле түшүнбөдүм деп жазып таштагыла, бетине былчыйт эле. Протокол бузулдубу, выдворение болбойсуздар. Мынакей урматтуу мекендештер, аябай пайдалуу кеңештер болду деп ойлойм. Баарыңыздар эске салып коюңуздар, эгер сиздердин ошол основанияңыз
толук 100% чыгара турган основание бул албетте гражданство атаңар же апаңар, жолдошуңар же балаңар болуш керек. 50-50 бул жанагы официальный көп жылдан бери иштесеңер, силерге ошол иштеген жериңер документтерди предоставить этип бере алса, жана балаңар бул жерде көп жылдан бери окуса дегендей, ошондой анан үйүңөр болсо, ошондо гана 50-50 жанагы сот решениясы полезно, пайдалуу силер жака чыгышы мүмкүн да. А башка учурда жанагы мошенниктерге акчаңарды берип, там коркуп, там тиги болгонго не стоит. Мына Байк айтып жатат, Мгм. юристибиз. Коркмоңуздар, себеби ал жер түрмө эмес экен. Ал жер жанагы убактынча кармап, анан кийин силерди Кыргызстанга самолет менен учуруп жиберет. Бул өздөрүнүн Россия бюджетинен бөлүнгөн акчалар. Урматтуу мекендештер, дал ушундай түз эфир биздин Telegram каналда суроо жооп биздин мекендештер менен дайым өтүп турат. Күнүнагыз биринчи комментарийде ссылка турат. Ссылка аркылуу Telegram каналга кириңиздер. Ошондой эле башка тематикалар боюнча түз эфирлер болуп турат биздин каналда. Жаңы рубрикага кирмекчи. Кыскасы биз жаңы биздин мигранттардын кандай десем биримдигин түзүп атабыз. Онлайнга негизделген боюнчасы. Мүмкүн офлайнга өтөбүз барып. Азырынча онлайнда биз ушул өзүбүздүн мигранттарга юридикалык жактан кеңештерди акысыз берип жатабыз. Ошондой эле көптөгөн пайдалуу нерселерди ошол жерде топтоп жатабыз, жасап жатабыз. Ошондой эле биздин негизги максатыбыз бизде ушул мыйзамдык, правовая культура орусча айтканда, кыргызчасы укуктук маданият дейбизби? Укуктук адамдар өзүн өзү алып жүрүү деген биз ушул жайылтайлы деп атабыз биздин максат. Андыктан биздин видеолорду сөзсүз лайк басыңыздар, бизди колдоп бөлүшүп коюңуздар видеолорду. Жана ушул Телеграмга өтүп активдүүлүк көрсөтүп койсоңуздар, бул баардыгыбыз үчүн жакшы болот. Кийинки эфирде жолугушканча аман туруңуздар. Мирлан байке, сизге эфир үчүн рахмат. Сак саламат болуңуздар, рахмат сиздерге да.